Президент Садыр Жапаров УНА мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 февралда УНА мамлекеттик ишканасына барды. Права алмаштырганга. Действующий праваңарды? Очеред жокпу көпүндай? Очеред бар, алмаштырып, обедке чейин болот. Хорошо организовали. Жакшы элеби? Мамлекет башчысына жасалма интеллекттин жардамы менен айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынактарды кабыл алуу жол жобосу тааныштырылды. Идентификациядан башталат, адам өзү келген адам өзү. Аты жөнү чыгып калды, меники да. Мен ордума башка бирөө келип албадым деген проверкасы да. Бул количество вопросов. У нас суроолор уже. Тине көрдүңүзбү? Беттин контурларын искусственный интеллект карап турат. Көрдүңүзбү уже? Экранды жүз кара деп уже биринчи эскертүү берди. Нарушение. 5 жолдан кийин уже жаап турат. Туурабы? Түз отуруп берсем, спокойно бере берет да. Артында киши чыгып калды. Да, уже чыкты деди. И несколько лиц деп атат. Бирөө жардам берип атат. Экинчи нарушение кетти уже. Экинчи нарушение кетти. Продолжить тест. Башталды уже. Катталды. Дальше кетип атам да. Башталды. Сен уже экзаменге кирдиң уже. Намаксып кеттим дейли, бул жакты карап калдым. Смотри, вот үчүнчү нарушение. Үчүнчү. Капталды караба деп атат. Түз отуруп. Бирөөдөн бири сен шпаргалка алба деп атат. Азыр бул жерден карабай отурсар да. 4-чү нарушение болду. Садыр Нуркожоевич, пока тиги курсант экранды карамайынча бул ачылбайт, бул кнопка активный болбойт да. Карап тиякты тура бергендечи. Продолжить тест. Кетти. Ответ смена. Түз отурсам нормально кете берет. Болду, эми тапшырып көр кана. Эмеле правилаларды чыгар. Чыгарып жооп бере башла. Бул жерде убактысы көрүнүп турат, канча калды. 9 мүнөтүм калды деп турат. Мына бул жер низдал болуп калды. Вы не сдали тестирование. Эки суроого жооп бере албай калса 20 болот. Экиден көп жооп бере албаса сразу 3 болот. Бирөөнө жооп бере албай калса Экөөнө берет. Экөөнө шанс берет. 18-ине жооп берсең Өттү. 17-ге жооп бергенде Кулайт болду. Моолар да жок болот азыр. Нар жакта кабинетте уже отурат. Ситуационный центрде контроль. Бул жерде бир дагы адам болбойт. Экзаменатор ким экенин да билбейт. Все, канайым отургузула мояка, бешөөнү катарын. Эми азыр регистрациядан өтүп сиздерден сурады. Атайлап нарушать эткиле да, улам өтүп жооп берип Аркасына туруп өтө албайт силер. Башталганда ортосуна келип баягы. Эки жакты карап көргүлөчү, анан кийин кандай искусственный интеллект эмне деп жооп берет экенин көрөлү. Оң жақ бұрышынан типтік таңдап алыңыздар. Қырғыз тілін же орыс тілін. Экранның тақ ортасындағы автоматтық идентификация же автоматическая идентификация деген кнопканы басыңыздар. Мына мен камераны билдим. Кайра жаап койду уже. Бул жаза кайра чат. Эки жолу нарушение болуп турабы? Мен бул жакка жардам берип атам, бул жакта обнаружение болуп калды. Дагы бирөө турат. Жана анализ кылып көрдүк адам. Азыр мен кетем. Кнопканы басып коем. Түшүнүктүү болду. Жүргүз. Биздин мамлекеттин убактысы мына эми УНАга жетти, реформага. Мындан 2 жыл 3 жыл мурун билесиңер, 5 жетекчи алмаштырдык. Болбоду, коррупцияны жок кылбады, условия түзбөдү. Анан кийин управделамиге алып, биз өзүбүз кириштик. Июль айында, где-то ушу күзгө чейин, жаңы жерге салып атабыз, бардык условиясы менен килейген кабат-кабат зданиялар мынтип турбайсың. Түшүндүңөр, бардык условиялар болот. А бул бай илгерки Союздан калган имарат. Ошондой эле президент Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу жана ага байланышкан маселелер боюнча кеңири түшүндүрмө берди. Урматтуу биздин мекендештер, урматтуу айдоочулук күбөлүк алам деп жүргөндөр, алгандар, жеке мектептин кожоюндары, мен сиздер менен келип бүгүн баарлашайын деп
турамын. Ишти мен сөздү башынан баштасам, анда мына мен келгениме, президент болуп келгениме 5 жылдан аз ашты, билесиздер. Ушул аралыкта биз бүткүл өлкө боюнча реформа жүргүздүк. Баш мыйзамды алмаштырдык, башкаруу системасынын вертикалин түздүк, президенттик шайлоо өткөрдүк, парламенттик шайлоо өткөрдүк, чоң маселелерди чечтик, маселен кумтөрдү алдык дегендей, чек ара маселесин чечтик, темир жол салып атабыз, түндүк түштүктү бириктиребиз деп. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталды. Муну кылым долбоору десек болот. Камбарата бир кесим баштадык. Бу да кылым долбоору жана башка ушул сыяктуу көп иштерди жасадык. Криминалды жок кылдык түп тамыры менен, билесиздер аны. Коррупция менен күрөшүп атабыз. Болушунча, колдон келишинче азайттык. Бирок дагы деле коррупция токтой элек. Бу коррупцияны жок кылыш өтө кыйын экен. Криминал менен күрөш тез эле экен. Bir ayda жок кылып койсо болот экен. Коррупция менен күрөш 10 жылда дагы, 50 жылда дагы жок болчудай эмес экен да. Менин көзүм жетти ошого. Бардык тармактарда күрөшүп атабыз коррупция менен. Биз жогорку жактагы коррупцияларды баягы жакындыктанбы, же көз алдыбыздан тургандыктанбы жок кылдык десек болот. Мисалы Ак үйдө, Көк үйдө, анан баягы министрликтерде дегендей. Бирок ылдый жак райондо, мэрияларда, айыл өкмөттөрдө дагы деле болуп атат. Дагы деле болуп атат. Кайдыгерлик бар, коррупция бар, уурулук бар. Элди тейлөөдө кичине мындай бир кашаңдык бар. Убагында кабыл албайт, убагында чечимдерди тез кабыл алып, элдин турмушуна керектүү нерселерди тез аткарбайт. Муну моюнга алабыз. Бирок баары бир аларга чейин жетебиз, айыл өкмөттөргө чейин. Эми эң негизгиси ушул иштерибизден УНА системасына мына бүгүн толук кандуу кириштик. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 5-6 жетекчи алмаштырдык. 1-2 жыл мурун, 3 жыл мурун бирөөсү камалды, билесиңер, ушу УНАда схема түзүп алып, баягы айдоочулук күбөлүктөрдү сатып, $1000 чейин чыгып кеткен. Азыр $2000 сунуштап аткандар да бар. Бере сал, тезирээк ала коеюн, мен анан Москвага кетип аттым эле деген сыяктуулар. Ошондуктан эми азыр УНАга кезек келди. УНА мурда ар кайсы мекемелерге тиешелүү болуп жүргөн. Коррупциясын жок кылып, баягы мындай бир заманбап кылып туруп реформа кылганга күчтөрү да жетпей койду, дуктары да жетпей койду, анан эрктери жетпей койду. Анткени чөнтөккө түшүп аткан акчалар токтоп калат эле да, ачык айтканда. Ошондуктан азыр президенттик башкармага указ менен кабыл алдым дагы, өзүм башында туруп анан киришип атам. Эмне үчүн дегенде, мисалы мына эски айдоочулук күбөлүктөр. Эски айдоочулук буга чейинки мына 25-жылга чейинки 5 түрү чыгыптыр мынакей. 4 түрү чыгыптыр, 4 түрү. Тигил ID паспорт экен. Мону любой жерде жасап алса болот. Подделка кылса. Мунун подделкалары ушул, анан могул ID карттын подделкалары менен бүгүн дагы чет өлкөлөрдө машина айдап жүргөндөр бар. Могул ID картты Москвада кошун өлкөлөр, чет өлкөлөрдүн жарандары колдонуп жүрөт бүгүн дагы. Суроо бүтө электер. Түшүндүңөр, могул айдоочулук күбөлүк менен, моулар менен бүгүн дагы машина айдап жүрөт. Россияда, Казакстанда дегендей башка чет өлкөлөрдө мына мөөнөтү бүтө электер. Муну кантип жок кылабыз? Муну жок кыла албайбыз да. Бая мөөнөтү бүтө элек болсо жүрө берет. Дагы бир 10 жыл жүрөт, туурабы? Ошондуктан биз азыр мына мондай күбөлүктү чыгардык мына. Бул эң акыркы үлгүдөгү дүйнө жүзүндө бир 10-дукка кирет десем да болот. Чип ичинде муну мүмкүн эмес жасаганга. Компьютер менен да башка. Только ушу биз өзүбүздөн чыгарат. Мен баягы өнүккөн өлкөлөр, алдыңкы өлкөлөр жасап коюшу мүмкүн эми. Америка, Россия, Кытай сыяктуу баягы дүйнөлүк державалар. Эми мен аны 100% эметемин, бирок алар кылбайт андайды, билесиңер. Ошон үчүн мына эч кандай подделкасы жок. Мына мындан ары ушундай праваларды беребиз. Азыр алмаштырып атканыбыз да ошол праваларды. Эскилерин бүт барын ушу эски права менен эски ID картты барын алмаштырып бүтөбүз. Быйыл жылдын аягына чейин бүтөбүзбү? Эмдиги жылы бүтөбүзбү же аркы жылы бүтөбүзбү? Бардыгын бүткөндөн кийин
Моунун бардыгын биз жокко чыгарабыз. Могу тех паспорттарды дагы мынакей жасалма. Бардыгын жокко чыгарабыз. Ошондо мына могу гана калат. Баякы могул эски айдоочулук күбөлүктөр менен айдап жүргөн чет өлкөдө, Америкада болобу, Европада, Россия, Казакстанда, кошун өлкөлөрдө болобу, бардыгы жокко чыгат да. Срогу бүтө элек болсо дагы жокко чыгат. Мына ушинтип биз тазаланалы деп атабыз. Түшүндүңүздөр, Паспорт мына, илгерки паспортубуз. Бир да бир кыйраткан жеринде бир защитный элементтери толук эмес болчу да. Муну эгерде мен кааласам, мен деле жасап алсам болот эле да. Жасалма паспорттарды билесиңер, террористтердин колунда жүргөн, башка өлкөлөрдөн келген мусулман динин кармангандар ушул паспорттарды сатып алып, жасалма паспорттарды ажылыкка барып келип аткандар бар да, Кыргызстандын атынан. Бүгүн дагы бар ушул паспорттар менен барып келип аткандар. Бүгүн дагы мына. Не кылыш керек эле? Биз мына өзүбүз мондай паспортты чыгара баштадык. Муну да жасаганга мүмкүн эмес. Бу да бир дүйнө жүзүндө 10 өлкөлөрдүн 10-дугуна кирген паспорт мына. 10-дуга кирет. Муну эч ким азыр жасай албайт. Муну жасайм дегендер адамдар. Анткени баякы корголуучу элементтери абдан көп мунун. Канча бир 12 элемент кошулду окшойт да мурункуга караганда. 18 элемент кошулду мына. Коштук мына. Жасоого мүмкүн эмес дегенге. Мына азыр ушул паспортту уже дүйнө жүзү бизде признавать этип, бардык өлкөлөр эң туура деп 10-дуга кирет деп. Мисалы 10-дуга кимдики кирет? Америка кирет, Россия, Кытай, Европа өлкөлөрү менен мына биз дагы кирдик могу менен. Түшүндүңүздөр, Тех паспорттар дагы мынакей. Мурда монтип мондай болчу. Муну деле любой жерден жасап алса болот эле. Компьютерден эле чыгарып жасап алсаң, анан сыртына диге жана подвалдар бар го, метролордо же бизде деле жанакы подземка ошолордон сыртына чаптатып алсаң болот эле. Эми тех паспорт мынакей. Кеп-кичинекей, жөн эле кадимкидей эң ыңгайлуу. Муну да жасоого мүмкүн эмес. Анткени мунун дагы ичинде өзүнүн корголуучу элементтери абдан чоң камтылган. Так. ID карт мен айттым, бул боюнча мына. Эми мындан ары ошол мен айткандай метролордо сатпайт. Мурда метролордо сатып жүрчү. Бар-бараңар да ошого күбө болгондор Москвада. $5000 ID карт сатчу, мындай ID карттарды $5000. Праваларды канча бир 1000ге чейин сатчу. 1000ге чейин ушу Москвада сатчу. Азыр да ошол правалар бар. Мына мен өзүм 9 ай 2016-дан 2017-жылга чейин 25 мартта 2017-жылга келип камалганга чейин мен 9 ай Москвада жүрдүм. 9 ай. Мен өз көзүм менен мына ушуларды көрдүм. Сатып алып жүргөндөрүн. Айрыкча көбүнчө кошун өлкөлөрдүн, башка өлкөлөрдүн жарандары сатып алышчу. Ошолорго жасап сатчу да. Азыр эми бардыгын бекер алмаштырып берип атабыз мына. Могул эски правалары барларды азыр мына өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар, очередте турат го, бекер бир тыйын төлөбөй алмаштырып берип атабыз. Эмне үчүн дегенде мамлекеттин эсебинен. Эмне үчүн дегенде биз мындан ары могу эскилерин жок кылгандан кийин мындан ары Кыргызстанда жасалма паспорт чыгат. Анан Кыргызстанда ушундай документтерди берүүдө, праваны болобу, тех паспортту болобу, паспорттарды берүүдө болобу, коррупция жок деген өлкөгө айланышыбыз керек. Дүйнө жүзү бизди ошентип тааныш керек. Түшүндүңүздөр, Ошондой өлкөдө жашагыңыздар келеби? Албетте. Келет, албетте. Жакшы экен анда та. Жүзгө жакын, жүздүн тегерегинде жеке автошколдор бар экен. Канча эле саны? 200 275. 275. О, мына көрдүңөр, мен 100 деп жүрүпмүн. 275 жеке автомобилдердин окуткан. Мына жеке школдор. Силер жекелерден окуп келдиңер да барыңар, 2,5 ай окудуңарбы? Б категориясын алыш үчүн, жеке жактардан 275 мектеп бар экен. Жакшы окутпайт, билебиз аны. Эгерде адам өзү ниет кылып жакшы окугандар болсо, араңардан бир эле жолу, же болбосо 3-4 жолу келип тапшырып өтүп алып атасыңар. 20 жол өтпөй дагы отургандар бар мына. 20 жол, билесиңерби, барбы ошондой тааныштарыңар? 20 жолу айтчы, барбы сен таанышың? 20 жолу келип 21-чи жолкуга кетти кайра мынакей. Эгерде мурунку заман болгондо
жеке школдун немелери акча алып туруп акырын баягы адам фактор аралашып коррупция. Аны өткөрбөймек. 5-6 жолдан кийин эле өтмөк да. Азыр мына көрдүңөр бүгүн искусственный интеллект кирип, ошондуктан мүмкүн эмес азыр мурункудай. Эми биз муну эмне үчүн кылып атабыз? Анткени биз деген бир күн менен, бир жыл менен, 5-10 жыл менен жашабашыбыз керек да. Биз түбөлүктүү түзүп кетишибиз керек. Биздин келечек муун, бала чакаларыбыз, небере чөбөрө, кыбыра, томпок, тоңкок жакка чейин мыйзамдуу, коопсуз, адилеттүү, анан кийин калыс өлкөдө жашаш керек. Туура айтамбы? Биз ушул жерде отургандар түбөлүк эмеспиз, мамлекет түбөлүк калат, а биздин ден кийинки поколение дагы түбөлүк болот. Мына биздин жасап аткан ишибиз ошолор үчүн. Так, эми анда жеке мектептердин ошол немелерине, санына токтоло кетейин. Мен 100дөн ашык деп алдымын, 275 мектеп бар экен. Жеке мектептерде, мисалы В категориясы үчүн окуу мөөнөтү 2,5 ай, окуу акысы 20 000 сомдон төлөдүңөр, төлөп атасыңар. Айдоо сабактары деп 18 000 сом, бардыгы болуп 38 000 сом төлөп атасыңар. Б-С категориясы, бул эми жеңил машина менен грузовой машинаны айдаш үчүн. Окуу мөөнөтү 3,5 ай, окуу акысы 30 000, айдоо сабактарына 18 000, анан бардыгы болуп 48 000 сом төлөп атасыңар. Анан жеке мектептерде подключ деген дагы варианты бар экен. Да. Ну эми бул баарыбызга деле жашыруун эмес. Бардык этаптарды бүтүрүп, колуна айдоочулук күбөлүк берүү менен 65 000 сомдон, 70 000 сомдон $1000 чейин алып, анан күбөлүк берген мектептер бар мына. Ушу 275 мектептин арасында. Ушуга чейин ошол күбөлүк сатылып келген фактыларды мына мисал менен келтирип айта кетейин да. Мисалы мына 2015 жылдан бери эле алсак, жеке мектептерден окуп, экзамен өткөндөрдүн почти 100% болгон экзаменден өтүп кеткендер. Ну 2015 жыл, 19 жылга чейин да, почти 100%, эми 90-95% да, эми тагыраак айтсам. Бир 5-10% эле өтпөй калып жүргөн, анткени алар акча берчү эмес. Бери алчу эмес, же болбосо бергиси келчү эмес дегендей да, Мына мен силерге цифраларды келтирейин. Ал эми 2021 жылы болсо, биз системаны колго алып, 5-6 жетекчи алмаштырдым деп атпайынбы, бирөө камалып да кетти, барыңар билесиң. Коррупция менен күрөшө баштаганыбыздан баштап, мына бул көрсөткүч дароо түшкөн да. Мисалы мына экзаменден өткөндөрдүн саны 28% жетип калган. А өтпөгөндөр 72% өткөн эмес мына, пайызы. Эгер 500 000 жаран теориялык экзаменге кирген болсо, азыркы бүгүнкүдөй, өткөн адамдар 139 000 гана адам өткөн, өтпөгөндөр 361 000 адам болгон. Эми бул 21 жылдары дагы мурдакы жылдарга караганда коррупция токтой элек болчу, жаңыдан күрөшө баштаган кез болчу, ошол үчүн 139 000 киши экзаменден өтүп кеткен. Арасында обязательно баягы албетте күбөлүктү сатып алгандар да болгон, өткөндөрдүн арасында албетте болгон, эми адам фактору аралашып, акча берип анан өтүшкөн. 2022 жылы мындан да ылдыйлаган 595 000 жаран теориялык экзаменге кирген. 595 000, 600 000 мына, жарым миллиондон ашып атат. Өткөндөрү 18%, өтпөгөндөр 82%. Мына улам күчөткөн сайын, улам кыскан сайын мындай тарбияга чакырган сайын, тартипке чакырган сайын, коррупцияны жок кылган сайын мына улам төмөндөп отурат. 2023 жылда алсак, 600 000 жаран экзаменге кирген, теориялык экзаменге. Өткөндөрдүн саны 12%га түшүп калган. Мурда 18 12%га. Өтпөгөндөр 88% болгонуна болду. Бул 23 жыл. 600 адамдан өткөндөр ошо 72 000 адам өтүптүр. Өтпөгөндөр 528 000 адам өткөн жок мына. Окубай эле, эптеп эле барып чалабыла 2,5 айымды, 3,5 айымды өткөрөм дагы анан барып туруп акча менен алам дегендер да окубай болгондор да мындай. Жеке мектептерге эмне керек? Жеке мектептерге акча болсо болду. Жарым миллиондон ашык адам өткөн эмес. Күбөлүктөрдү сатып алгандардын кесепетинин жыйынтыгы эмне болуп жатканын мен сиздерге цифралар менен айта кетейин эми. Акыркы 10 жылда 75 000 автокырсык катталган экен. 75 000. 9120 адам каза болуптур. Жылына 1000ден адам каза болуп атат мынакей.
113.260 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Мына анын жарымы инвалид болуп калган. Ал инвалидтерге инвалидность берип, мына мамлекет багып жатабыз мына. Пособие берип. 2025 жылы 724 миң жаран айдоочулук куәлүгү алуу үчүн экзаменге кирген экен. Почти 1 миллион адамга жакындап калды да кирип атканы. Анын ичинен өткөндөр 100 эле миң мына. 624 миң адам өткөн жок мына. Анан кантип ушу жеке мектептердин немеси болот, эмгеги, окуттук анан чокуттук анан укмуш кылып ийдик дегенде. Өткөндөр 14 эле пайызды түзгөн, өтпөгөндөр 86% түзүп калды. 624 миң адам экзаменден өткөн эмес. Бул эмне дегендик? Жеке мектептер баягы жакшы окутпай эле, окуду деген справканын В категориясын 38 миң сомдон, ал эми БС категориясын 48 миң сомдон сатып коюп эле, пачкалап эле баягы окуучуларды чыгарып атат деген сөз. Эгер ушундай эле жол менен кете берсек, мындан ары деле өтпөгөндөрдүн саны дагы деле өсө берет. Ошондуктан бүгүндөн баштап биз мына экзаменди искусственный интеллект ала турган кылып мына киргиздик. Азыр эми кире электериңер болсо өзүңүздөр кирип көрөсүздөр, байкайсыздар. Адам фактары аралашпайт, праваны мындан ары сатып алам деген бир дагы мейли жеке мектепте окуйсуңбу, мейли мамлекеттик мектепте окуйсуңбу, сатып алам деген болбойт. 35 мына мен азыр өзүм көрүп чыктым, 35 кишини бир киргизип туруп эле убакытты басып туруп анан кийин искусственный интеллект менен отуруп, ал даже адам анын ичине кирбейт, баягыдай немелер инструкторлор жүрмөй жок, микрофондон айтып турат. Башталды, убакытың кетти мына деп туруп, анан бүткөндө бүттү дейт, болду. Сиз ушул системада көп жылдан бери иштейм деп аттыңыз эле, 35 жылдан ашык. 47 жыл болду баштаган. Жакшы эле реформа болуп атабы, туура эле болуп атабы келечек үчүн, же биз туура эмес кылып атабызбы? Дем жолгосын төмөндөтүүдө, конечно, адамдардын өлүмүн айтып атасыз. Жана инвалид болуп калган адамдарды мен деле могу публикага көп керек, көп айтам. Анакей мурун деле ушу жакшы убакта деле 30%ке жеткен эмес. Суроолор 200-300 болгон, 500 болгон, азыр 700 болду. Ана азыр 1700 болду мынакей. Азыр билим деңгээли жеткен окугандар тапшырып алат. Бирин экин көрдүңүзбү өзүңүздүн прогнозго карап 12% деген ал адам акча төлөп алгандардын убал соо деген болуш керек да. 2,5 ай окугандан кийин результат болуш керек да. Результат төмөн болот да. Анан ошого карата көрүлүп аткан чаралар ойлойм туура эле деп. Себеби азыр окуйм дегендер окуйт, окубайм дегендер жанагы эме менен дагы онлайн окууда болот. Каалагандай деп сурак берип атпайсыздар. Ошого даярдан тапшырганга мүмкүнчүлүктөр болот. Жолдо жүргөн эрежени билген адам сактайт да, мына кичинекейлик деп ушуну билсе, жол эрежесин сактаса, жол кырсыктары төмөндөйт. Жол эрежеси сакталбагандан адамдардын өзүнүн жанагы өзлөрүнүн немеси деңгээлдери ушу биздики туура келбейби дейм, ушу кээде атайын эле чыгып эле кетип баратканда эмне деген айдоочуларды көрбөй атасыз, көрүп атасыз. Ана адамдардын жоопкерчилигибизде да төмөн болуп атат да. Мурун кайдап кеткенде мына мен көбүнчөсүн айтам, 20 жылдан ашык айдоочунун көөлүгү бир эле арыз менен берилген. 20 жылдан ашык. Анан сиз жанагы комиссияларга да катыштык, азыр жана сурайбыз деп келди. Стоянка деген токтоп туруучу жай деген знактарды билбеген адамдар болуп атпайбы. Анан бир эле арыз менен берилип атса, бир эле күндө алып атса, алардын деңгээли ошолордун кесепети тийип, мына ушуга чейин ошолордун результаты адамдардын өлүмүнө себепкер болгондор ошолор болуп атат. Эми ал мурунку поколениялар. Сиздер болсо мына 10-га 11ден окуп, азыр мына могулар деп кийинки поколенияларга шарт түзүп берип атасыздар. Сабыр менен ал адамдар өткөндөн кийин эреже сакталат дагы, адамдын өлүмү төмөндөйт го деген мен деле ойдо турам, айтып эле келатам. То есть биздин бүгүнкү жасап аткан реформа, коррупцияга каршы күрөш туура эле жүрүп атабы? Бул системада эми сиз көп жыл иштепсиз, 20 жылдан ашык иштеп атам деп атасыз. Ошон үчүн сизден сурап атам. Ошондуктан урматтуу биздин мекендештер тандагыла. 48 миң сом төлөп 3,5 ай окуп, жылдап экзаменден өтпөй жүргөнүңөр жакшыбы? Же 19 миң сом төлөп коюп, 10 ай окуп, бир жолу келип туруп экзаменден, болбосо экинчи эле жолу келип өтүп кеткениңер жакшыбы? Мына азыр жылдап экзамен тапшыра албай жүргөндөр бар. 2,5 ай, 3,5 ай окуп алып. Ошондуктан мен сиздерге суранарым, 10 ай аябай көп экен, ал экен, бул экен дебегиле. Мен карап отуруп, ушунун баарын көрүп туруп, анан бүгүн ушул жерге келип отурамын.
балдарды күнөөлөп атасыңар, унааны, Туманбаевды күнөөлөп атасыңар. Бу госслужбада, мамлекеттик кызматта эки түр адамдар болот. Эки түр адамдар. Саясатта и мамлекеттик кызматтарда. Бир түрү болот адамдардын. Тили менен буудай кууруйт. 1 метр чыгат тили сайраса, тиги ушу Бишкекте туруп, Лондон менен Москванын көчөсүн тазалап коет тили менен шыпырып туруп. Иш берсең, иштин бир генедей жерин 1% жылдыра албайт. Только сөз менен. А кээ бир адамдар болот, мына мамлекеттик кызматта мен көрүп эле жүрөм, илгертен бери, 20 жылдан бери. Тили менен, өзүнүн сөзү менен жеткире албайт адамдаргачы. Мындай жеткирип, түшүндүрүп, мээсине куюп кое албайт. А бирок иши баягы тили менен сүйрөгөндөрдүн тескерисинче да, 100%, даже айтканыңан артык кылып аткарып коет. Бирок элге чыгып сүйлөй албайт, сүйлөсө дагы түшүндүрө албайт да. Мына ушулар бар. Мен интернеттен көрүп алып, монтип, неужели ушуну түшүндүрө алышпайт деп туруп, мына өзүм келип отурам мына. Элге, жалпы элге 7,5 миллион элге түшүндүрүп коеюнчу эми деп мына. Ошон үчүн биз келечек үчүн жасап атабыз, туугандар, жөн каршы чыкпагыла. Жеке 275 адамдын, анын ичинде 275 эмес, бир 200 эле ашып кетсе, анткени бирөөнүн 3төн 4төн мектеби бар. Бир киши 4төн мектеп ачып алган. Шакылдатып баягы только акча жасаш үчүн да. Ошондуктан ошолордун кызыкчылыгы үчүн мен билем алардын аркасында кимдер турат. Мамлекеттик кызматкерлер да бар. Туугандарын оформить этип коюп иштешип аткан. Эми мен аттарын атабай эле коеюн. Өзлөрүнө да айттым элем. Ал эми күнөө эмес, конечно. Ал үчүн кызматтан кетирбей албайбыз. Эмне үчүн сенин тууганың мектеп ачып алып иштеп атат деп айта албайбыз да, күнөөлөй албайбыз. Ар кимдин өзүнүн укугу. Бизде ошон үчүн неме кылалы. Анан 10 ай боюнча ошол 10 ай деп атат. 10 ай дегенде деле күндө келип окубайсың да. Жумасына 3 жолу экен, черезден мисалы 2 сааттан. Анан азыр мына 21 кылымда мынакей онлайн дагы бар. Үйдө отуруп алып эле онлайн дагы катышсаң боло берет, ал саат кете берет мисалы. Азыр мисалы үйдө суткасы менен жаткандар бар. Чалкалап диванда жатып алып туруп комментарий жазат, тим эле диванды эксперт деп коебуз го биз. Ошол бир суткаңдын 2 саатын ушуган бөлүп кой да, убагы келгенде кой мен кирип окуп коеюнчу деп туруп 2 саат ошол комментарийди кой, башканы кой, 2 саат ушул жерде иштеп койсоңор болобу болбойбу? 10 ай көз ачып жумганча өтүп кетет. Анан ошону менен тапшырып аласыңар. 10 айдын ичинде кадимкидей билимди сиңирип алууга мүмкүн да. Мисалы мектептерге киргиздик биз. Мындан ары азыр силер мектепти бүтүп чыккан поколениесиңар да. Силерге 10 ай. 10 ай окуп, анан кийин келип экзамен тапшырып аласыңар. Сентябрдан баштап 11 класс. 11 класска сабак кирет. Алар ошо 9 ай бою окуйт. 9 ай бою мектепте окуйт. Анан силер окшоп мындай жеке мектепке же мамлекеттик мектебине кийин келбейт. Мектепти бүтүп чыгып түп-түз келет, экзаменге келет сразу эле. Искусственный интеллект отурат, тапшырса праваны алат, болбосо албайт. Мына ошентип мектепке да киргизип койдук биз мынакей. Мындан ары азыркы 2026-жылы сентябрда ушул жылы аркы майда бүтүп чыгат да, майдын аягында. Алар келип түп-түз келип экзаменге келип эле ала берсе боло берет. Экзаменге келип туруп эле. Түшүндүңүздөр, а бул эми бүтүп чыгып кеткен поколение да бир 10 жыл алат болуш керек эми. Азыр эми алып атат да баягы былтыр мектепти бүткөндөр, эми быйыл бүткөндөр дагы барып келип окуйт автошколалардан 10 ай. Анткени мектепте окута эле келек да мына. Биз муну ошо келечекке элибизге дагы жеңил болсун, анан түбөлүктүү болсун деп жасап аткан иштерибиз бул. Ошо 10 ай боюнча мисалы көп биз деле аны жөндөн жөн киргизген жокпуз да. Графиги бар, өзүнүн ар кандай окутуу методдору бар дегендей. Анан баягы кыштын күнү дагы айдоого катышат, баягы тайгалакты айдаш керек, жаан жааганда айдаш керек дегендей нормалар бар. Европа өлкөлөрү, Америкада бүт ошондой колдонушат ошолордун бардыгын. Анан ошон үчүн 1 жылдан керек болсо 2 жылга чейин окуткан өлкөлөр бар. Мисалы мына Америкада 1 жылдан 2 жылга чейин экен. Чоң адамдар 1 жыл окуйт экен, андан кийин экзамен тапшырып права алат экен. А 15 жаштан, аларда 15 жаштан 14 жаштан жогору экен да. Алар болсо 2 жыл окуйт экен. Мына Америкада. Канадада болсо, буларда деле ошо 1 жылга чейин окуйт экен. Анан Финляндия мына. Мен ошо кече интернеттен чыгарып алдым. Финляндия. Ушул Финляндияны биз мисал кылып алсак болот экен да. Дүйнө жүзү боюнча эң билимдүү, адамдары билимдүү өлкө, билимди жакшы берген өлкө деп 1-орундуктарда турат. 1-тройкада деп коелучу, 1-үчтүктө турат мисалы. Ушул өлкө 1 жыл окутуп
Анан кийин ито 1 жыл окуткандан кийин дагы праваны түбөлүк бербейт экен. Экзамен тапшыргандан кийин 2 жыл срок менен берет экен. 2 жылда сен эгерде сенин күнөөң менен авария болбосо, мас болуп колго түшпөсөң, ошондон кийин 2 жылдан кийин келесиң дагы тапшырып туруп экзаменди. Жөн эле алмашпайт. Андан кийин анан түбөлүк алат экен. Мына Финляндия. Анан ушул эң билимдүү адамдары билимдүү, эми кичинекейинен карыганына чейин билимдүү деген сөз да бул эми тройкага кирген сөз. Ушул мамлекет 1 жыл окутуп аткандан кийин анан биз болсок бир 150-100 орунда турабыз да, баягы билимдүүлүк жагынан, элдин билимдүүлүгү, баягы неме жагынан. Анан ушу биз 2 айда мээбизге куюп ала коебуз деген эми туурабы логикалык жактан же туура эмеспи? Шуну адамдар өзлөрү деле ойлонуш керек да мындай. Анан бул водительдик права бул. Айдоочулук күбөлүк. Бул паспорт эмес, ID карта эмес, ID паспорт эмес. Мен ала коюп тиги чыгып кетишим керек, Москвага барышым керек деп. Москвага барып келе бер, Америкага барып келе бер, башка жакта каякта жүрбөсөң да 2 саат интернеттен онлайн кирип койсоң, 10 ай көз ачып жумганча өтүп кетет го. Ошон үчүн мен суранармын силерден. 10 ай деп ызылдабай эле мамлекеттин жүргүзгөн саясатына макул болсоңор, эч убакта жаңылышпайсыңар. Мен силерди жаман жолго сүйрөбөймүн. Башынан эле айтып келатам, 5 жыл мурун айткам, азыр да кайталаймын. Ар бир жасаган ишим мен жеке кызыкчылыгым үчүн эмес. Только мамлекеттин анан ошо 7,5 миллион элдин кызыкчылыгы үчүн жасап атабыз. Мисалы, бир эле генерал мисалы, атын эле атабай эле коеюн. 70-тен ашык баягы союз чачырган мезгилде ошо өзү башында турса керек деп мен ойлоп атам. Мен мага кызык деле неме кылган жокмун, ким экенин, эмнеге, кандай кылганын. 70-тен ашык ба илгери Дасаев деген болгон СССРда. Бүт мен ошо Дасаевтан окугам, мен 6 ай окугам БСга деген. Ал убакта күндө окуйт элек. Анан барып туруп анан бүгүнкүдөй эмес деге плакат тилип коюп сүрөтү менен окуткан деги частный мектептерде. Бүт запчасттарды чачып коюп туруп окутат эле. Кана стартерди көргөзчү, радиаторду көргөзчү, деги немени аккумулятор кайсы, ходовойдо деги шаровой кайсы деп мисалы. Мост кайсы, мосттун ичинде редукторду көрсөт деп. Не только право, эмени правиланы эмес. Азыр эми анын баарын силер окуй албайсыңар аны. А союз кезде күчтүү болчу. Ошол 70-тен ашык Дасаевти бир эле генерал менчиктеп алыптыр. Бүт менчикке чыгарып алыптыр да 30дан ашыгын сатыптыр. 40тан ашыгын азыр бүгүн автошкола кылып, арендага тапшырып, өзү иштетип жүргөн экен. И аны да мыйзамсыз менчиктештирген да. Биз ошонун баарын кайтарып, мына мамлекетке алып, уже колго алалы дагы буну оңдобосок, элдерибиз ушинтип кырылып кете берет деп мамлекет ушуну колго алдык мынакей. Тетигил стадион жак салынып атпайбы, жаңы стадион жак Орокто. Жана 55 миң адамдык. Ошого жакын жерде неме курулуп атат, УНАнын зданиясы. Канча кабат эле? Бул жакта Анарбакта канча кабат эле? 6 кабат. 6 кабат. Тиякта деген неме кадастр менен немеге куруп атпайбыз, кызматка куруп атабыз. Биякта мына 6 кабат. Эң заманбап, бүгүнкүдөй болуп тиги талпиц этип бир батпай, ушундай от кезекке туруп кырылышпайсыңар. Где-то бир августка чейин ачып, ошол жерге көчөт бияка. Болду, права алчуң дагы, экзамен тапшырчуң да татнакай барып туруп, эң заманбап имаратта отуруп иштеп каласыңар. Түшүнүктүүбү? Анан эми учурдан пайдаланып, депутаттарга дагы бир кайрыла кетет элем. Мына журналисттер да келип калыпсыңар силер аркылуу. Жаңы биринчи ант берген күнү мен барып депутаттардан сурандым эле. Аны көпчүлүгүңүздөр деле көрсөңүздөр керек эле. Сурандым эле. Бир элдер чыгып бир 100 киши, 200 киши чыгып эле бир маселени көтөрүп эле кыйкырып калса эле, чуркап келип эле микрофонду элей калып туруп, эптеп ошол теманы айтып, анан элге жакшы көрүнүп калыш керек да. Шайлоочуларына же элге жакшы көрүп. Ал маселе туурабы, туура эмеспи, мамлекет үчүн пайдабы, зыянбы, ал уруп ойнобойт да. Келип эле кыйкырыш керек. Жок, 3 айга кылгыла, 2 айга кылгыла, калтыргыла, анан мындай, анан акмаксыңар, эл душманысыңар деп. Как будто он элдин адамы, а биз элдин душманы мамлекет. Ошон үчүн дагы бир жолу депутаттардан суранып кетет элем. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жет өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популисттик менен кыйкырчу эмес элем, уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп далилдеп алып туруп, анан элге каршы келге турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да.
Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, келгиле деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жакка отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан дагы суранам. Жалпы эле барыңыздардан мисалы ушул жерде авариядан каза болгон жакындарыңыздар кимдики бар, кол көтөрүлөчү. Ушу акыркы 30 жылда кимдики бар жакындарыңар? Бир тууган же болбосо бала чака, эн ата, таяк эжен дегендерден. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 киши экен мына. Жанагы 9000, почти 10.000. 10 жылда 10.000 адамдын ичинде мына меники да бар. Үчөө бар, бир эмес, үчөө. 2006 жылы бир тууган иним, келиним экөө насмерт кеткен. Мастар встречный чыгып, мас күч менен келип туруп, встречныйга келип арткы дөңгөлөккө урган экен. Урганда баягы капталдап туруп тоголонгондо бир тууган иним менен келиним экөө насмерт кеткен. 4 баласы калган, ал Кудай жалгап, оор жаракат, жеңил жаракат алып, бирок төртөө тең аман калып, азыр үйлөнүп жайланышты. 2019 жылы улуу балам кетти мына. Тоже баягы же правиланы билбегенден, же болбосо атайлап эле баягы кыска жерден бурулуп кетем деп, двойной полосадан бурула калып, баягы обгонго чыгып бараткан уулумду сүзүп туруп, анан тоголонуп кетип каза болгон. Мындай 1000 деген үйлөрдө бар. Мына 10.000 үй бүлөдө бар ошондойлор. Мына бул жерде азыр 11 киши экенбиз, 12 киши экенбиз менин менен. Ошон үчүн ушундайларды кылбас үчүн жакшылап окугула, 10 ай көз ачып жумганча өтөт. Эч ким кубалап келаткан жок, право албасаң бирдеме болосуң дегендей. Анан 10 айдын ичинде ал жол эрежесин, баягы машиналардын түзүлүшүн, ходовойун эле эмес, этикага дагы үйрөтөт. Көрүп атабыз, көчөдө. Көрүп атасыңар го? Тапанча көтөрүп чуркай калып туруп коркутуп аткандар бар, жол талашыбай. Европа, араб өлкөлөрүнөн бир андай эмени көрбөйсүң. Сигнал баспайттар. Мындай карап туруп кыжалат болуп бараткан болсо түшүнөт, неме кылып коет, өткөрүп коет. А бизде күнүгө 5-6дан Бишкектин ичинде эле мушташ да. Ош, Бишкек, ошо мушташ. Чоң эле кишилер, эми жаш балдар болсо дагы бир жөн. Ошон үчүн мен айтайын дегеним айтып бүттүм, эми эгерде суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Барбы суроолор? Айтыңыз. Ана 10 ай деп атпайсызбы, 10 ай. Айылда келген балдар ошо жакта машина айдап жүргөндө жакшы айдагандар билет да. Ошого деңгел же канча жетпейт да. Сиз айтпадыңызбы, ошол 6 ай, 5-6 ай өткөндөн кийин эгерде гайыр болуп калган адамдар болсо, временный айдоочунун куәлигин берип, окуу мөөнөтү 10 айга чейин ошол временный менен айдап турса, эгерде жол эрежесин бузбаса, андан кийин туруктуу берсе болот дегенди айтыңыз го. Ошол ишке ашып калса, жана 10 ай деген суроолорго туура келбегендерге кээ бирөөнүн туура келип калат эле. Ошондо көп болсо, эдилиштик иштер тапшырышат. Экзаменге да даярдык болуп калат эле. Энди келбестен келин көрө берсин деп. Эми аны карап көргүлө. Эми аны УНА администрация менен биригип, управделами баарын немелерди кошкула, адистерди илгертен бери иштеп келаткан баягы дасыккан адистерди менен аксакал окшогондордон кошуп туруп, кеңешип туруп чечкиле да. Чечилбеген маселе болбойт. Кеңешкиле. Кандай кылса жакшы болот, кандай кылса ыңгайлуу болот, ыңгайлуу шарттарды түзүп бергиле. Пожалуйста, нет проблем. Азыркы шарт урматтуулар көчөчү өтө ыңгайлуу. Эң негизгиси читап окуп коюш керек, анан кийин билим менен ошол государственный алышат. Эң ыңгайлуу азыркы шарт. Барбы дагы суроо башкалардан? Айт. Айлык окуунун акысын атап кеттиңиз го, 9.000 деп, анан биз практикага чыкканда канча төлөп калабыз? Практикага чыкканда бензиниңерди өзүңөр куясыңар, болду, ошонун акчасын эле өзүңөр. Ары бери айдаган бензиниңердин эле акчасын. Анда жакшы болот. Я 10 ай окуганда биз кайсы категорияны алабыз? Только Б-ны? Б-сы, экөөнү тең. Экөөнү тең экзамен тапшырасыз, экөөнү тең аласыз. 10 ай ошо 2 категорияга окутуп атпайбы? 19.000 сом алып атат. А силер азыр 3,5 ай окуп 48.000 төлөп атасыңар, 1 жыл экзамен тапшыра албай жүрөсүңөр. Мына 20 жолу тапшырган бала ошо 1 жыл болду тапшыра албай жүргөнү. Балким 2 жыл жүрөт дагы тапшыра албай. Ошон үчүн 10 айдын ичинде ошо Б-С категориясына окуйсуңар, 19.000 төлөйсүңөр. А вождениеге грузовой айдасаңар, өзүңөр куясыңар, легковойго өзүңөр. Эми биз мамлекеттен бербейбиз да. Ал силердин 19
миң төлөгөнүңөр дагы ал ошол силердин 10 ай окутканга жетпейт. Бирок биз мамлекет дотация берели деп атабыз. Ал 19 миң сом мына аксакалдар окшогон мугалимдерге кетет. Окутуп аткандарга кетет бул жерден. Ошолордун баарынын эмгек акысы да силер төлөгөн. Биз эми мамлекет колго алып жасап аткандан кийин бул келечек үчүн жасап атабыз. Дагы бир жолу кайталаймын. Мамлекет жестко көзөмөлгө алабыз. Ар бир праваны экзамен тапшырып алган адам билими менен денини сак, анан баягы трезво айдагандай кылышыбыз керек. Антпесек монтип мына бир залда отурган жерде 30 киши отурса, 11 киши, 12 кишинин тууганы өлүп атса, анан бул улана берет да. Улана берет да. Дагы бир нерсени айтайын. Ошол 2 жыл мурун болуш керек. Баягы камакка кеткен унаанындан кийин жаңысын коюп атып, жок анда мурун экен. Ошол жерге унаанын эмелерин эме кылдым, азыр ат эсимде жок. Кол көтөрүлөчү, кимиңердин ушул жерде тууганыңар каза болду эле, жакын эми деген немегер дедим да. Бир тууганыңар таяке жээн, кайын журттан десем, бирөөсү кол көтөрдү, инспектор ушул жерден. Кайсы жылы каза болду эле десем, баланчанчы жылы. Не болуп десем, бирөө келип, управлять эте албай келип, кайнэжемди тебелеп кеткен, бир тууган кайнэжем дейт. Праваны сен бердиң белең, сен ооба биз бергенбиз дейт мына. Саткан да жөнгө берген эмес да мына. Көрдүңбү? Бүгүнкү ошон үчүн частный мектептердеги праваны сатып аткандар, бул жердеги унаадагы буга чейин сатып келгендер. Кантип гарантия берет, что ушул буга чейин сатып алгандар бир 5-10 жылдан кийин алардын жакынын тебелеп кетпейт деп. Же болбосо туура эмес жерде барып сүзүп өлтүрүп албайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Туурабы? Өзүнүн башына келип тийиши мүмкүн. Мына ошон үчүн школадагы мугалимдерге, могу жерде права берип аткандардын бардыгына ошонун мээсине куюшуңар керек. Эртең 5-10 жылдан кийин ушу сен права сатып аткан бала барып туруп, бир тууганыңды тебелеп кетсе не кыласың? Балаң тебелеп кетсе не кыласың деп. Андай да болушу мүмкүн. Ал бир гана Кудай билет эмне болоорун да. Ошон үчүн андай коррупцияга барбагыла. Жеке менчиктердикин карагыла, эгерде кимисиники баягындай бир менчик здание болуп, анан ошо школадан башкага жарабай турган болсо, эми жеке менчиктер эми башка бизнеске өткүлө. Кафе кыласыңарбы, офис кыласыңарбы, же арендага сдавать этесиңерби? Мамлекетке тартип орнотолу, мыйзамдуулук орнотолу, келечекке коопсуздук орнотолу деп атабыз. 100 жыл, 1000 жылдап жакшынакай мамлекет бололу дейм. Биз деле эми Европа өлкөлөрүнөн небиз кем? Алардан эмне кембизби? Биз деле адамбыз ошолор окшогон эле. Алар деле ошо биз баскан жолду басып өткөн 50 жыл, 100 жыл мурун. Анан өнүккөн, анан азыр биз кызыгып отурабыз. Кел бир 50 жылдан кийин, 50 жыл болбосо эң жок дегенде 50-жылы бизге кызыккан өлкөлөр болсун. Кыргызстан мына ушундай болду деп туруп. Мына азыр деле кызыга баштаган өлкөлөр бар го эми. Мен мактангандай болбойн. Же туура эмес айтамбы? Ошон үчүн келгиле ошону биз түзөлү. Сен түзөлү, сен түз, мен түзөйүн. Мына булар түзсүн, жардам берсин бардыгыбыз. Туура айтамбы же туура эмес айтамбы? Туура, түзөлү. Туура болсо келгиле, жардам бергиле өлкөндө. Атак азыр эми дагы бир жолу кайталайм. Сентябрдан баштап окуйт. Эмдиги жылы 27-жылы майда бүтүп чыгат балдар мектепти. Эч кандай окуусу жок, түп-түз буякка келип экзамен тапшырып алат. Түшүндүңүз мисалы? 11-ди бүткөндөр да эми эмдиги жылдан баштап 27, быйыл бүтөт 26, 27 бүтөт, 28-жылдан баштап 12 класс бүтүп чыгат, билесиңер, 28-жылдан баштап 12-чи класска, азыр 11-чи класска окутуп атабыз да күздөн баштап. 28-ден баштап 12-чи класска. Биз аны да киргиздик. Мына мектепти да реформа кылып атабыз да биз, билим берүү жагын. Дүйнө жүзүндө 12 класс окутат. Бизде 11-чи класс, баягы союз бойдон калып калганбыз. Мына өттүк, Кудай буйрса 28-жылдан баштап 1-чи аттестатты 12-жылдын аттестатын алат. Европага барабы, башка жакка барабы, Россияга барабы 12-чилики менен 1-чи курска өтөт. Азыр биздин 11-ди бүткөн балдар Европага, башка өлкөлөргө барып, Европа эмес, көп өлкөлөргө барып, 1-чи курска отура албайт. Подготовительный окуп туруп, анан кийин 1-чи курска кирет да. Биз мына ал стандартка да өттүк. Кыйналсак дагы, кысталсак дагы, ушунчалык оор болуп атса дагы күчкө салып, мына быйыл өттүк биз. Дагы барбы суроолор, кимде бар? Жок болсо анда мага уруксат бересиңер.